Жалгыз аяк жол жана чоң жолдор бардык мезгилде адамзатка эволюциянын ачкычы катары кызмат кылган. Империялар жана цивилизациялар жок болушкан. Кылымдык чаң шаарларды жана борбор калааларды жайпады. Бирок жолдор кайрадан бул жерге жаңы адамдарды алып келди. 100 жыл мурдагы жерлерди жолдор кантип жандандырганын жана азыр адамдардын тагдырын алмаштырып жатканын түшүнөр бекенсиз. Биз байыркылыктын айрылышындагы жашоо тууралуу фактыларды таап жана дүйнөгө көрсөтүү үчүн The Treasures of the Nation экспедициясына жөнөйбүз. Бул чыгарылышта казактардын жана жунгарлардын кылымдык тирешүүсү тууралуу миф кандай пайда болгон? Алтайлыктар эмне үчүн өздөрүн ойроттор деп аташкан? Жунгарлардын акыркы тутумдары монгол коомунда эмнеси менен айырмаланат? Көп жылдар бою биз жунгарларды элге кыйынчылык жана азап алып келген казактардын келишпес, негизги душмандары катары кабыл алганга көнүп калганбыз. Чындыгында казактар менен жунгарлардын ортосундагы мамиле кандай болгон? Отношения были... Мамиле ар түрдө болгон. Алар согушкан, тынчтык мезгилде жашаган, ошондой эле жөнөкөй кошуналык алакада болгон учурлар кездешкен. Вполне такие соседские отношения. Более того, ошону менен катар айрым учурларда казактар башка коңшуларга салыштырмалуу жунгарлар, калмактар же болбосо ойроттор менен жакшы мамиледе болушкан. Допустим, с другими какими-то соседями. Улуу Тала цивилизациясын тарыхый жактан алып караганда ар кандай доордун башчылары көчмөндөрдү бир эл деп эсептешкен. Акыл эси жагынан бардык көчмөндөр абдан жакын эле. Они долго считали себя таким единым миром. Алар көпкө чейин өздөрүн отурукташкан дүйнөгө карама-каршы турган бир эл катары эсептеп келишкен. Ал эми басып алуучулар хандар кийиз дубалдын ичинде жашагандарын, жааткандардын башын, элди бириктирүү алардын алдыңкы максаттарынын бири болгон. Согуш эмнеден улам келип чыккан? Негизги себеби? Во-первых, конечно, экономика, да, мы знаем. Биринчиден албетте экономика. Ооба, биз экономикалык көз караштагы кызыкчылыктардын кагылышы экенин билебиз. Анткени ал жакта 14-15 кылымдардан кийин товарлар өтүп туруучу улуу жибек жолу дээрлик ишмердүүлүгүн токтотуп койгон. По которому шли товары. Улуу жибек жолу кылымдар бою улуу империялык көчмөндөрдүн экономикалык пайдабалы болуп эсептелип келген. Бирок европалыктар тарабынан аткарылган улуу географиялык ачылыштардын, ошондой эле деңиз соода жолдорунун салынышынан улам товарларды жүгүртүүчү бул негизги трансконтиненталдык жолдун маанилүүлүгү түшүп кеткен. Натыйжада бул элдердин экономикасы кыйроого учурап, түрктөр менен ойроттордун ортосунда гана эмес, ошол элдин ичинде дагы көптөгөн чер чатактарды алып келген. Кээде чындап эле күлкүлүү, маанисиз окуялардын акыры кезектеги согушууга алып келген. Однажды к Аблай-хану приехало ойратское посольство, вполне мирное, да. Бир жолу Аблай-ханга кошуна катары тынчтык жолу менен ойроттордун элчиси келди. Анын баласы Уали-хан болсо белгилүү ойрот менен кыз талаша кетип, аны катуу уруп, кабыргаларын сындырып койгон. Бул өз кезегинде мамиленин курчуп кетишине алып келген. Что, соответственно, повлекло за собой там обострение таких отношений. Ну, откуда взялся вот этот миф о том... Бирок жунгарлар казактардын достошкус, түбүн курут кылуучу душманы болгон деген жомок кайдан чыккан? Андай болгон эмеспи? Джунгаров против казахов. Его не было? Во-первых, этот миф... Биринчиден бул уламыш түптөлүп, андан кийин бара-бара Орусия империясында колдонула баштаган. Анткени силерди куткардык, эми силер бизге карыздарсыңар деген түшүнүктү көргөзүш керек болгон. Бирок кайрадан эле тарыхый булактар муну тастыктабайт. Хотя, опять же, исторические источники этого не... Казактардын жунгарлар менен согушканын таануу аңкоолук болот. Бирок бул согуш эч качан өз ара кыргынга алып келген мүнөздө болгон эмес. Экинчиден ал башка коңшулар менен болгон пикир келишпестиктерден эч нерсеси менен айырмаланган эмес. Отличался от конфликтов с другими соседями. Чындыгында жунгарлар деген кимдер? Азыркы заманда алар каякта жана кантип жашап жатышат? 300 жыл мурунку окуяларды алар кандай түшүнүшөт? Казактарга кандай көз карашта?
Казак телеберүүсүнүн тарыхында биринчи жолу The Treasures of the Nation экспедициясы көчмөн ойроттордун изи менен барат. Жарым жартылай жомокко алынган душман жунгарлар качандыр бир Казакстанга келген жолдорду кайрадан басып, биз Батыш Монголияда жайгашкан Жунгариянын борборлорунун бирине барабыз. Первое упоминание Байрак. Ойроттордун биринчи жолку аталыштары Чыңгыз хандын тарыхый аренада пайда болушу менен байланышкан абдан зор мезгилге таандык. С появлением на исторической арене Чингисхана. Чыңгыз ханга чейин Монголиянын көчмөндөрү эки ири топко бөлүнүшкөн. Талаачылар жана токойчулар. Байкал аймагындагы Саян Алтай тоолорунда Энисей дарыясынын башында орун алган токой элдеринин бири ушул ойроттор болгон. Чыңгыз хан көп убакытка чейин бул ири жана таасирдүү элди өзүнө багындырууга аракет кылып келген. Бирок 1207-жылы ойроттор өз эриктери менен ага баш ийип беришкен. Ошондон бери дүйнөнү багындыруучунун дээрлик бардык согуштук жүрүшүнө жигердүү катышып турушкан. Чингисхан даже породнился с правителем. Чыңгыз хан керек болсо ойроттор менен кыз алышкан. Ал Хутуга бекинин улуу баласына кызын, ал эми Кичүү баласына өзүнүн улуу баласы Жуучунун кызын тагыраагы небере кызын аялдыкка берген. Муну ошентип ойроттор Монголия мамлекетинин курамына кирген. Вот таким образом айраты вошли в состав монгольского государства. Монголияга баруучу жол Алтай республикасы аркылуу өтөт. Бул ар бир түрк тилдүүлөр менен монголдор үчүн ыйык жер. Андагы улуттук булактардан жана башта айланткан жаратылышынын кооздугунан жүрөк толкунданат. Алтай! Потрясающий край! Алтай укмуштуу, абдан кооз жана байыркы улуу жер. Республика аркылуу өткөн Чүй даңгыр жолу дүйнөдөгү эң кооз 10 жолдун катарына кирет. Дал ушул Алтайда дүйнөдөгү байыркы килем табылган. Алтайда бир жерде 4 өлкөнүн чек аралары жайгашкан: Казакстан, Орусия, Монголия жана Кытай. На Алтае в одной точке сходятся границы 4 стран: Казахстана, России, Монголии и Китая. При этом мало кто знает, что... Алтайлыктар алгач өздөрүн ойроттор деп атап жүрүшкөнүн көптөр биле бербесе керек. Республика 1948-жылга чейин ойрот деп аталган. Ал эми Тоолуу Алтай шаары ойрот тура деген аталышта болгон. Кандайча мындай болуп калды? Алтайлыктардын ойроттордун дүйнөсүнө жана Жунгар хандыгына кандай тиешеси бар? К ойратскому миру и Джунгарскому ханству. Да, был период, где когда-то с 1635 по... Ооба, качандыр бир учур болгон. 1635-жылдан 1757-жылга чейин 59 жыл бул ойрот биримдигинин, андан кийин ойрот хандыгынын акыры болгон. Мына биз уйгурлар жана азыркы түштүк Сибирдин элдери Тувалыктар, Хакастар, Шортстор, Түндүк кыргыздар, Түндүк чыгыш казактар ушул мамлекеттин курамына киргенбиз. Северо-восточные казахи. Демек ошондо бул көп улуттуу өлкө болгонбу? Вот я всегда выступаю против того, чтобы это государство объявлять. Албетте. Мен мисалы бул мамлекетти Батыш Монголия өлкөсү деп атаганга каршы чыгып келем. Себеби андагы элдин басымдуусу түрк тилдүүлөрдөн болгон. Айрым уруулар аралык кагылышууларды биз 21-кылымда улуттар аралык кармаш катары кабыл алышыбыз керек. Анткени казак чингизиттери менен жунгар хунтайжилер тууган болушкан. Чингизиды и джунгарские хунтайджи, они были родственники. Ну,
Бирок алтайлыктар жунгар мамлекетиндеги коомчулукта кандай орунда ээлешкен? Мында металл өнөр жайы өнүккөн, себеби бардык тала мамлекеттери жана Алтайдын түштүгүндө пайда болгон. Байыркы хундардан берки келаткандар темир буюмдарды, курал жарактарды, эмеректерди жана башка нерселерди бул жактан алып турушкан. Биздин байыркы түрк учурунан бери темир уста болгонубуз эсибизде да. Монголдор дагы бизди Чыңгыз хандын темирчилери деп аташкан. Кузнечным делом я так-то занимаюсь с детства. Мой отец. Алтай темир усталары байыркы ата-бабаларынын салтын улантып келишет. Алардын бири жаш болсо дагы республикага жана андан башка өлкөлөргө таанымал болуп калган чебер Аржан Кухаев. Тоже мастером. И по линии матери тоже дедушка, он тоже делал. Каждый мастер. Темир устачылык менен бала чагымдан бери алектенем. Бул менин атам жыгач уста, анын атасы чебер уста болгон. Апам жактан анын чоң атасы кол өнөрчүлүк менен алектенген. Разбирается именно в искусстве. Всем это очень нравится. Самое сложное — это придумать идею. Когда придумаешь идею, это уже второй вопрос, потом его воплотить в жизнь. Ар бир уста жасап жаткан ишине берилгендик менен мамиле кылат. Ал эми көргөзмөлөргө барганда көркөм өнөр жаатындагы буюмдар тандалып алынат. Ошондуктан ал абдан жагат. Эң кыйыны менимче идея ойлоп табуу. Ал эми ага жан киргизип, кандайдыр бир сырткы көрүнүш берүү бул дагы өтө эле оор. Мисалы көздөрү тирүү болуш керек. Ошондой эле чен өлчөмдү сактайм. И соблюдая пропорции, да. Через свои работы, да, вот я хочу. Өзүмдүн эмгектерим аркылуу мен Алтайдын кооздугун көрсөткүм келет. Өзүмдүн элимдин салтын көргөзөм. Традиции своего народа, да, вот показать. Огромная империя Чингисхана, созданная им и его сыновьями, преемниками, она в конце концов. Чыңгыз хандын ири империясы акырында урап 4кө бөлүнүп кеткен. Мисалы көпчүлүк ойроттор Юан империясынын бир бөлүгү болуп калган. Масти свои оказались в той части, которая вошла в состав так называемой Юаньской империи. 1362 жылы монголдор Кытайдан куулуп чыккан. Көчмөндөрдүн арасына бөлгүн түшүп, анын жыйынтыгында ойроттор Монголиянын жогорку хандыгынын тактысын басып алышкан. Бир нече убакытка чейин ойроттордун кайрадан түзүлгөн Жунгар мамлекети өсүп өнүгүп турган. Бирок ойроттордун күчтүү күнү акырындык менен батууга жакындай баштаган. Караңгы кылымдар башталган ойроттордун өздөрүнүн арасында жарандык согуш жана бөлүнүү орун алган. Это был период, Бул көчмөн элдердин күчүнүн баткан доору эле. Курал жарактар менен замбиректер жаага үстөмдүк кылган. над луком и стрелами. Ана Алтай, Атыржине жакшысы, Тезелі жұрттың темірді, Тезелі жұрттың темірді. Ошентип 18 кылымдын ортосунда манчурлар жунгарларды басып алган. Бирок чет элдиктердин башкаруусуна көнбөгөн ойроттор көп убакыттар бою эзүүлөргө туруштук бере алган эмес. Поэтому, когда они подняли Ошондуктан алардын Амурсан башында тургандагы көтөрүлүшүндө манчур Богдо ханынан жунгарларды бирин дагы калтырбай, түп тамыры менен жок кылуу туурасындагы буйругу келген. Башкача айтканда бардыгын кыруу тапшырмасы келгенби? Жалпысын кыруу.
жастанып чыгылды. Ошондо кайсы бөлүгү жок кылынды? Ал кандай жоготууларга душар болду? 8/10. 8. Ондон 8, 8 каза тапты. Ошондо бүткүл өлкө бош болуп калган. Мына бул жердеги Тяньшань менен Алтайдын ортосундагы эл жок болуп калды. Көчмөн калк. Alтай, kadın suzi kanlaktı, erçiş suzi etlaktı. Erçiş suzi etlaktı. И тогда, когда силы оказались неравны, Ошондо күчү жетпей калганда Амурсан кайрадан казактарга, Аблай султанга качып барган. Ал манчурлардан коркутуу үркүтүүлөрүнө карабастан аны кабыл алып, душманына кайтарып берген. Муну менен ал коркунучка кабылган. Анткени манчур аскерлери казак көчмөндөрүнө кирип келүүсү мүмкүн эле. Ал өткөрүп берген эмес. Демек алардын кандайдыр бир биргелешкен милдеттери, мамилелери болгон. взаимные обязательства, взаимные отношения были. Сами алтайцы... Алтайлыктар байыркы көчмөндөрдүн салттарын улантып келет. Бул жерде Орусиядагы элдердин жан башына туура келген эң ири аттардын саны бар. Алтайлыктар самбо, күжүрмөн самбо сыяктуу спорттун түрлөрүнөн алдыңкы орундарды ээлеп келет. Ошондой эле республикада улуттук спорттун түрлөрү жигердүү өнүгүп жатат. Национальные виды спорта. Алтайдын бейиш ландшафты катаал тала өсүмдүктөрүнө алмаша баштады. Монголияга жакындап калдык. Балким каардуу, баскынчы аскерлерди жараткан жер миңдеген жылдар бою ушундай болуш керек. The Treasures of the Nation экспедициясынын Монголияга болгон биринчи сапарында эле Баян Ульги аймагы кезигет. Эң кызыгы, мындагы көптөгөн адамдар казак тилинде таптак сүйлөшөт. Баян Ульги Монголияда тыгыз жашаган этникалык казактардын аймагы. Монголияда казактар Монголияда учурда болжолу менен 150 000 казак жашайт. осы бай өлкөдө 120 Алардын ичинен Баян Ульги аймагында жашагандардын саны 120 000 түзөт. казактар менен 150 мыңдай казактар. Мында казактар кандайча отуркашып калган? Кандай себептерден улам көчүп келишкен? Бул жолу менен 150 жыл мурун Синцзянда көтөрүлүш болгон. Ошондон кийин казактар Монголияга ооп келип, ушул учурга чейин мында жашашат. Бери алып келген. Демек монголдор каршы болгон эмес экен да. Жер беришкен туурабы? Монголдор жана ойроттор менен тамагыбызды жана төшөгүбүздү бөлүшүп, биргеликте мал чарбачылыгы менен алектенип, чогуу эс алабыз. Мектепте окуп жүргөндө улут-улутка бөлүнгөн эмеспиз. Бир ата-эненин балдарындай биримдикте жашаганбыз. Ошондо эч кандай кармашуу болгон эмеспи? Саушылык ондай Жыргалчылыкта жана тынчтыкта жашаганбыз. бар, ошондой ондай жок. The Treasures of the Nation экспедициясы Монголиянын тереңине бет алат. Ал жактагы Увс аймагында казактар отурукташкан Баян Ульгиден болгону 100 километр алыстыкта жунгарлардын урпактары жашашат. Бирок Казакстандын өлчөмү боюнча кичинекей делген аралыкты басып өтүү анчейин деле жеңил эмес. Дороги в Монголии представляют собой... Монголияга болгон жолдор бүтүндөй бир табышмакты билдирет. Бул аралыктар километр менен эмес, саат менен өлчөнөт. Меряются не в километрах, а в часах. Скажем, Мисалы 300 километр узундуктагы аралыкты тажрыйбалуу айдоочу 6 саатта басып өтсө, унага жаңы отуруп жүргөн адам 8-10 саатта араң жетет, эгерде таптакыр эле адашып кетпесе.
Экспедиция мүчөлөрү сөзсүз түрдө тажрыйбасы жок жолоочунун тагдырына туш болду. Биз адашып кеттик. Монголиянын талаларында жалгыз боз үйлөр менен жардамын аябаган айдоочуларды кезиктирүүгө мүмкүн болгону менен таң атса эле жолго чыгуу максатында баары бир ачык асмандын алдында уктадык. Монголиянын талаларында адашып отуруп, акыры ойроттор мекендеген, качандыр бир учурда түрктөр менен монголдор империясындагы көчмөндөрдүн атак даңкы таш жарып турган жерлерге жетип келдик. Мы в центре аймака Уфс, городе Биз Уфс аймагынын борборундабыз, Улангом шаарында. Качандыр бир бул жерлер көчмөндөрдүн ири мамлекеттик түзүлүшүндөгү маанилүү бөлүктөрү болгон. Түрк каганаты, Хун мамлекети, Наймандар жана башкалар. Ал эми 9-10 кылымдарда дал ушул жерде Уфста кыргыз каганатынын борбору орун алган. Столица кыргызского каганата. Ныне же Уфс один из мощнейших интеллектуальных. Азыр болсо Уфс мамлекеттин күчтүү интеллектуалдык жана спорттук борборлорунун бири. Монголиядагы 11 министрдин 3-өсү Уфстан. Жергиликтүү мектеп окуучулары ар дайым математика жана физика сабактары боюнча өткөн олимпиадаларда алдыңкы орундарды ээлеп келишет. Монгол бөх аталышындагы Монголия улуттук күрөшүндө дагы Уфс аймагында туулуп өскөн жигиттер жеңүүчү аталышат. Ким билет, балки мунун бардыгы Уфстун калкынын 85%-ын тагыраагы 60 миңин ойроттор түзгөнүнөн улам болушу ыктымал. Экспедиция мүчөлөрү Уфстан ойроттордун аксакалы менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ал тарыхчы жана өлкөнү эң жакшы билгендердин бири. Алгач аксакал байыркы салтка ылайык бизди жакын адамы катары жакшы тосуп алды. Андан соң ойрот элинин баатырлары тууралуу кеп салып берди. Цевен Рабданды улуу баатырлардын бири катары сыйлайбыз. Анын башкаруусу учурунда 4 ойрот мамлекети экономикалык ийгиликтерге жетишкен. Цевен Рабдан шаарларды көтөрүп, көптөгөн жаңы курал жарактарды, өзгөчөлөнгөн мылтыктарды жана ок дарыларды алган. «75 жаш курагында өлөр алдында Цевен Рабдан тактыга өзүнүн уулу Галдан Церенди отургузуп кеткен. Ал мамлекетти болжолу менен 20 жыл башкарган. Ал атасынын жолун улантып, Жунгар өлкөсүнүн экономикасын ого өтө өнүктүрүп, ошону менен катар бир дагы башка мамлекеттер элдер менен согушка барган эмес. Эне артаг түшсөң Амурсана казактар менен биригип, 2 ирет тактыга Даватсини отургузган. Бирок Даватси анын жакшылыгын унутуп, тескерисинче жаман мамиле кылган. Мындан улам Амурсана Манчур хандыгы менен биригип, жашыл белгинин алдында 200 миң аскерди ээрчитип келген. Даватсини тактыдан кулаткан соң өзү хан болуп алган. Кийинчерээк кайрадан манчурларга каршы чыгып, эр жүрөктүүлүк менен күрөшкөн. Менимче Цевен Рабдан, Галдан Церен жана Амурсана ойроттордун акыркы баатырлары болушкан. Ылхаква ойрот баатырларын акыркылары деп эсептейт. Анткени керек болсо, ушул өзгөчө адамдар дагы Жунгарияны кыйрап калуудан сактап кала алган эмес. Тойлте хурч. Галдан Церен ханынан кийин анын балдары менен башка тукумдары Жунгар хандыгынын күчүн майтарышкан деген дагы ойлор айтылып келет. Хандын балдары хандык тактыны талашып, ошондон улам 4 ойрот мамлекети Жунгар хандыгы бүлгүнгө учураган. Сөнөбаг жата хитин оодын бичээс гэдэг том.
Амурсананын көтөрүлүшү басылып, өзү чет өлкөдө каза тапкандан кийин манчжурдук аскерлер адамдар менен жан жаныбарларды кырып баштаган. Алар баштарын алып, асып, өрттөп, тирилүү казанга кайнак сууга кайнатышкан. Анткени менен аксакалдын оозунан казактар тууралуу эч кандай жек көрүүнү байкаган жокпуз. Эскерисинче, ал казактар менен ойроттордун байыркы биримдигин белгилеп өттү. Энэ отурун тарых күрткө Хандык доорунан ушул күнгө чейин казактар менен тыгыз мамиледе болгонубузду толук ишеним менен айта алам. Ойроттор менен казактар байыркы убактан бери Чыңгыз хандын учурунда дагы жакшы кошуналардан болуп, бай мамиледе жашашкан. Ана ойротта келкезгар. Таң калыштуу, бирок казактар менен жунгарлар учурунда ийиндеш туруп согушкан экен. Амурсана хан болуп шайлангандан кийин манчжурларга каршы аттанган. Абылай хан ага 50 000 аскер берген. Учурунда казактар ойротторго Бортал, Или, Ховоксайр, Тарбагатай деген бир нече аймактардагы салгылашуусунда жардам бергени тарыхый булактарда чагылдырылат. Суусуне кол шалткан Амурсана менен Абылай хан жакын мамиледе болушкан. Мен казактардын Абылай ханын абдан сыйлайм. Ал алысты көрө билген, эр жүрөк, чыныгы достукту баалай билген хан болгон. Манжичин улсын маш их том хаглан моторх хууль ажиллагаад энд явагдаж. Жунгар мамлекети болмуштан жок болду. Ойроттор катаал учурларда баштарынан өткөргөнүнө карабастан баары бир тирүү. Бүгүнкү күнү заманбап Монголиянын бир бөлүгү болуп турган учурда алар азыр өздөрүн кандай сезет? Ойроттор монгол элинин 15%-ын түзөт. Ал эми дүйнө жүзү боюнча ойроттордун саны канча экени белгисиз бойдон калууда. Дүйнөнүн ар кайсы улуттагы элдеринин арасында ойроттор Кытайдагы Цинцзян, ошондой эле Орусияда, Хакасияда, Тувада, Калмактарда жана Алтайда бар. Монголияда жашаган ойроттордун басымдуусу Увс менен Хофтко туура келет. Ойроттордун монгол коомчулугуна тийгизген таасири канчалык? Заманбап Монголияда алар кандай орунду ээлейт? Биз ойроттордун жетишкендигин өзүнчө элдин артыкчылыгы катары баалай албайбыз. Биз ойрот, монголдор бирдиктүү эл, Чыңгыз хандын урпагы туурасында айтып жатабыз. Ошондуктан ойроттор монгол эли менен биримдикте өсүп өнүкүшөт. Тарыхый, маданий жактан кайра жаралуу максатында ойрот монголдордун экспедициялары жүргүзүлүп, китептер басылып, тасмалар тартылууда. Биз ойрот монголдор экономикага, маданият жана илим тармагында зор бийиктикке жетишет деп үмүттөнөбүз. Биз Жунгариядан көптөн бери байланышпай калган жакын туугандарыбыздыкындай сезимдер менен кайтып келдик. Ооба, бул жолдор менен качандыр бир ойрот башчылары Казакстандын талааларын багындырууга аттанышкан. Бирок ушул жолдордон Абылай хандын баш панек сурап Амурсана менен даватия качкан. Дал ушул жолдор аркылуу казак хандары менен баатырларына арналган ойроттордун кыздары жүктөлгөн кербендер өткөн. Хотя бы потому, что в наших жилах как раз. Биздин тамырыбызды ойроттордун каны айланып турат. Биз бул элди ата-бабаларыбыз тууган калмактар деп атап келгенин жакшы билебиз. Чындыгында ар бир экинчи ата-тегибиз калмактардан аялдык алышкан. Анткени калмактар жакшы жубай болуп берет деп эсептешкен. Калмычки считались хорошими женами. Казактардын белгилүү накыл сөзү бар. Сулуу балалуу болгун келсе, өзбек улутундагы кызга үйлөн. Баатыр балалуу болгун келсе, калмак кызына үйлөн. Остались там исторические там. Ошондой эле айрым жерлерден тарыхый аталыштары болгон. Мисалга Балкашты түрктөр Көк деңиз деп атап келишкен. Аны ар дайым Көк деңиз дешкен. Бирок кайсы бир учурда ойротторчо Балкаш деп аталып калган. Казакстандын аймагында ойроттордун топоними жана эстеликтери көп кездешет. Мисалы белгилүү Баян ауыл курортунун аты монголдордун Баян ула деген сөзүнөн чыккан. Кооз тоолор, Каркаралинск жана Семейде азыр дагы буддалык чиркөөлөрдү көрүүгө мүмкүн. Ал эми Улуу тоодо ойроттордун мүрдөлөрү бар. Бул бекерден эмес. Ал учурда казактарга ийгилик жылмай электе ойроттор заманбап Казакстандын басымдуу жерлерине ээлик кылышкан. Алар казактарга катуу таасир калтыргандыктан жети жаргы катары белгилүү болгон Тауке хандын мыйзамдары дагы жунгарлардын Ихцаас деген мыйзамынан алынган. История Джунгарии. Джунгариянын, Джунгар элинин ойроттордун тарыхына биз түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Биз алардын тарыхы Казакстандын, казак элинин тарыхы деген түшүнүккө келишибиз шарт. Истории казахского народа.
Монголиянын жолдору татаал жана чаташкан. Жалгыз тажрыйбасыз жолоочуну алаксытып кетиши мүмкүн. Бирок андан дагы атайын бүт адамдарды адаштыруу үчүн жаратылган. Жалган тарых жолдору бир кыйла татаал. Көптөгөн жалган жолдордун арасында сөзсүз түрдө чындыкка алып келе турган бир жол бар. Жана качандыр бир анын издери калган болсо, ал сөзсүз түрдө табылат. The Treasures of the Nation экспедициясы ошол жолдордун бирин көрсөттү. Ал достуктун жана тууганчылыктын жолу. Аны сиз ээрчисизби, жокпу, өз эркиңиз.